Бейиш нуру. Аң улуучулук. Бул күчтүү, кудуретти, шамдагайлыкты, акылды талап кылган бир иш. Адам болсун, айбан болсун, ошол өзгөчөлүктөр менен гана аң улуучулук кыла алат. Азыр болсо сиздерге акылы эрки жок болгон бир аңчы өсүмдүк тууралуу айтып беребиз. Венус өсүмдүгү же болбосо Венерина. Органикалык азыктардан кургалган балчыктарда, саздарда өсөт бул өсүмдүк. Чындыгында башка өсүмдүктөрдөй эле кээ бирки элементтерсиз бул өсүмдүктүн да өсүүсү, жашоосу, өмүрүн сактап калуусу мүмкүн эмес. Бирок элементтер, органикалык азыктар болбосо деле Венерина жашоосун улантып жатат. Ал курт кумурскаларды жеп азыктанат. Үстүнө конгон курт кумурскаларды жеп жашоосун улантат. Венерина өсүмдүгүнүн үстүндө антоцианин деп аталган кызыл түстөгү элементи жана жалбырактарынан бөлүнүп чыккан шекер сыяктуу болгон жыты бар. Бул эки элемент курт кумурскаларды өзүнө тартып турат. Оңой олжо таптым деп ойлогон чымын учуп келип кызыл жерге конуп, жалбырактын ичиндеги ийнелерге тийген кезде электроникалык сигнал өсүмдүктүн клеткасына кабар берет да, натыйжада жалбырак заматта жабылып калат. Адатта алаканга конгон чымынды заматта мыжыгып кармап калуу өтө эле кыйын. Себеби чымын шамдагай болгондуктан учуп кетет. Бирок Венерина секунданын 1/10 бөлүгүндө жабылып калат. Ошондуктан шамдагай болгон чымында учуп кетүүгө үлгүрбөй калат. Ичиндеги чымын кыймылдаган сайын ийнелерге тийип, натыйжада жалбырак ого бетер күчтүү басым менен жабыла берет. Аябай күчтүү басым менен кыскан кезде чымын чыга албай калат. Чымын кайра-кайра ийнелерге тийген кезде Венерина тамак эритүүчү кислотасын бөлүп чыгарат да, аны менен чымынды эзет. Андан кийин чымынды соруп азыктана баштайт. Ушул жерде дагы бир кызыктуу нерсени айта кетүү керек. Жалбырак жабылып калуусу үчүн үстүндөгү чымын ийнеге 2 жолу катары менен тийүүсү керек. Мындай шартта Венерина жалаң гана курт кумурскалар үстүнө чыкканда же конгондо гана жабыла алат. Андан сырткаркы жамгырдын тамчысы сыяктуу нерселерге жабыла бербейт. Эгер кичинекей курт кумурска түшүп калган болсо, жалбырактын тиштеринин арасынан чыгып кетет. Натыйжада атайын бөлүп чыгарган тамак эритүүчү кислотасын Венерина кайра артка тартып алат. Кичинекей курт кумурскага энергиясын коротпойт. Ал эми жеп бүткөндөн кийин жалбырактар кайра ачылып, өлгөн курт кумурсканын калдыгын экинчи бир жаныбарлардын келиши үчүн капкан катары пайдаланат. Мынакей материалисттерди таң калтырып, жооп таба албай калуусуна себеп болгон бир өсүмдүк. Ал жогорку деңгээлдеги ылдамдыкка, курт кумурскаларды эриткен кислотага кантип ээ болду? Деги эле бул өсүмдүктүн таң калыштуу иштөө системасы кантип түзүлдү? Венерина кантип курт кумурскалар жактырган, аларды өзүнө тарткан түстү жана жытты билип алды, жана ал түскө, жытка кантип ээ болду? Жалбырактын формасы капас, тузак сыяктуу болуп, ичине түшкөн чымын эч чыга албайт. Муну Венерина кантип түзүп, кантип жасап чыкты? Үстүнө чымын 2 жолу тийген кезде электрик сигналын берген ийнечелер жана ошол сигнал берүү иш аракети деги эле ушул система кантип ишке кирди? Муну Венерина кантип аткарып жасап атат? Андан сырткары жылмакай болгон жалбырактын ичи жана ичиндеги суюктуктарды өсүмдүк кайдан алды? Деги эле өсүмдүк кемчиликсиз түрдө кыйналбастан аңчылык кылуу жөндөмүн кайдан алды? Өзүнүн өзү болду же табият жаратты деген жооптор заматта ката болуп чыгат. Себеби өтө татаал болгон илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында гана ачыкка чыккан бир системанын өзүнүн өзү же табият тарабынан жаралып калуусу бул караңгылык, акылсыздык. Изилденилүүсү эле өтө татаал болгон бир система абал кантип өзүнүн өзү жаралып калсын? Биз адамдарда акыркы технологиялардын жардамы менен мындай өсүмдүктөрдү жасай албайбыз. Адам да жасай албаган бир системаны көр табият кантип жасай алат же кантип өзүнүн өзү пайда болуп калуусу мүмкүн? Венеринага бул өзгөчөлүктөрдү бере алган зат гана анын жаратуучусу боло алат. Ал зат албетте Аллах Таала. Аллах ар бир жаратык жашай алуусу үчүн өзүнө ылайыктуу шарттарды, жөндөмдөрдү берип койгон. Чындыгында ааламга көз чаптырсак Аллахтын улуулугун
чебердигин, мээримин, даанышмандыгын бизге кыйкырып, бакырып айтып жатканын, көрсөтүп атканын байкайбыз. Буларды байкай алуу үчүн жан дүйнө азыгы керек. Бул акыйкаттарды көргөн соң биз эмне кылышыбыз керек? Албетте, Аллахтын улуулугун таңдап, сажда кылуубуз керек. Асмандар менен жерде Аллах Тааланын барлыгын, бирдигин, кудретин көрсөткөн канчалаган далилдер бар. Бирок адамдар ага көңүл бурушпайт. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.